Шаардагы жана облустагы бейшемби күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кызматыңызда Айзат Анарбекова, арыбаңыздар. Алгач чыгарылыштан Учкай. Ысык-Көл облусунда оруп жыйноо өнөктүгү 20 күнгө эрте башталды. Башка жылдарга салыштырмалуу быйылкы жылы түшүмдүүлүктүн жогору экендигин дыйкандар белгилешүүдө. Тоң райондук балык чарбай ишканасында өстүрүлгөн чабактар көлгө коюп берилүүдө. Бул жерге 700 000 карпызан балыгынын чабактарын кое бердик. Түп районунун түп айылындагы узундугу 1 километр 265 метр жол толугу менен салынып бүттү. Президент Садыр Жапаров бүгүн 19 сентябрда мамлекеттик жана коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Апаз Жумагулов жана анын жубайы менен ынтымак ордодо жолугушту. Мамлекет башчысы Апаз Жумагуловдун Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон зор салымын, айрыкча ал өкмөттү жетектеп турганда өлкө татаал кырдаалга туш болгондо саясий жана экономикалык кризистен чыгуунун жолун тапканын белгиледи. Садыр Жапаров Жумагуловдун жетекчилиги астында өлкө туруктуу өнүгүү жолуна түшкөндүгүн айтып өттү. Президент Апаз Жумагулов сыяктуу көрүнүктүү инсандардын жана мамлекеттик ишмерлердин портреттери мамлекеттик мекемелердин дуалдарында илинип турушу керектигин баса белгиледи. Буга байланыштуу Садыр Жапаров 2024 жылы Кыргыз Республикасынын экономикалык, социалдык жана маданий калыптанышына зор салым кошкон. Кыргыз Республикасынын баатыры Апаз Жумагуловдун 90 жылдыгын белгилөө максатында Кыргыз Республикасынын президентинин фондунан Апаз Жумагуловдун парадтык портретин президенттик администрациясынын ынтымак ордо имаратынын коридоруна орнотуу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына каражат бөлүнөрүн белгиледи. Өз кезегинде Апаз Жумагулов мамлекет башчысына көңүл бургандыгы үчүн ыраазычылык айтып, мындан арадагы өлкөнүн бакубаттуулугун жана гүлдөп өнүгүшүн чыңдоого активдүү көмөктөшүүгө даяр экенин билдирди. Президент Садыр Жапаров Апаз Жумагуловго эстеликке белектерди тапшырып, анын мамлекеттин өнүгүшүнө жана элге кызмат кылуудагы көп жылдык салымы үчүн терең ыраазычылыгын билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда коррупция кайсы бир деңгээлде азайганын, бирок күрөш аягына чыкпай жаткандыгын айтты. Ал бул тууралуу Баткенди Кадамжай районунда УКМКнын бөлүмдөрүнүн жаңы имаратын ачуу учурунда билдирди. Ал мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүлөрүн белгиледи. Ага ылайык коррупция жана кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу менен кармалгандардын жакындары, бала чакасы, ата-энеси, бир туугандары мамлекеттик кызматка алынбайт. Биз мыйзамдарга өзгөртүү киргизебиз. Мындан ары коррупция же башка кылмыш кылгандар тергөө менен кызматташууга барса болот, бирок мыйзамда каралган жазанын жок дегенде жарымын түрмөдө өтүшү зарыл. Андан сырткары коррупция кылгандар жана кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалангандар сөзсүз абакка түшүшү керек. Эч ким түрмөдөн качып кетпеши керек. Ушундай гана катаал жаза менен коррупцияны токтото алабыз. Пара алуу, пара берүү коррупция менен кармалгандар кайра мамлекеттик кызматка келбеши керек. Ошондой эле коррупция жана кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу менен кармалгандардын жакындары, бала чакасы, ата-энеси, бир туугандары мамлекеттик кызматка алынбашы керек. Коррупционерлер өзүн ойлобосо дагы жакындарын ойлосун, деди Камчыбек Ташиев. Атайын кызматтын төрагасы жемкорлук менен күрөшүүдө ушундай катаал чаралар киргизилерин, моралдык жоопкерчилик күчөтүлөрүн кошумчалады. Коррупция менен кармалгандар же кызматтан кыянаттык менен пайдаланган кызматкерлердин жакындары, жакын тууган уруктары, бала чакасы, ата-энеси, бир туугандары мамлекеттик кызматка алынбаш керек. Мына ошондо гана биз алар токтото алат экенбиз. Себеби коррупционер жок дегенде өзүн ойлобосо, тууган уругун ойлосун, бала чакасын ойлосун, ата-энесин ойлосун. Ушундай катаал шарттарды биз мыйзам чегин түзүп беришибиз керек болуп атат. Туура биз мыйзамда бүгүнкү күндө каралып аткан жанагы сроки санкцияларды көбөйткөн жокпуз. То есть ошол мурдагы эле статьяларда ошол эле сроктор калды. Бирок биз моралдык жактан жана ошол мыйзамда кабыл алынган көрсөтүлгөн санкцияларды аткаруунун катаалдыгын күчөттүк. Мындан ары дагы бир жолу эскертип айтып коеюн. Бир дагы коррупционер түрмөсүз бошолуп кетпейт. Сөзсүз түрдө
өзүнүн түрмөдөгү мөөнөтүн алат, камалат, анан кийин гана чыгат. Балыкчы шаарындагы баасы дээрлик 289 миллион сомдук un чыгаруучу заводдун имараты жер тилкелери менен мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Алсак мамлекеттик материалдык резервтер фондунун кызмат адамдары тарабынан un чыгаруучу заводдун объектилерин мамлекеттик менчигине алуу учурундагы коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында төмөндөгү объектилер мамлекеттин балансына кайтарылды. Аянты 1304 чарчы метр баасы 230 миллион 899 миң сом болгон жер тилкеси бар тегермен, аянты 9504 чарчы метр баасы 10 миллион сом болгон суу алуучу курулма жана башкалар. УКМК мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкелерин жана ишканаларды аныктоо, ошондой эле мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча иштерди улантууда. Ысык-Көл облусунда оруп жыйноо өнөктүгү 20 күнгө эрте башталды. Башка жылдарга салыштырмалуу быйылкы жылы түшүмдүүлүк жогору. Облустун бардык аймактарына кылкандуу дан эгиндери толук жыйналды. Бир гана Тоң районунун тоолуу аймактарында гана күзгү дан эгиндерин оруп жыйноо иштери уланууда. Көлдүн тескей жээгиндеги Тоң районунун тоолуу аймактарында дан эгиндерин оруп жыйноо иштери уланууда. Быйыл район аймагы боюнча 5200 гектар жерге эгин себилген. Күзгү түшүм өткөн жылга салыштырмалуу жогору болду. Дыйкандар түшүмдү 1 гектардан 3 тоннага чейин алып жаткан чагы. Бүгүнкү күндө той жыйноо жана күзгү түшүм жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Район боюнча бүгүнкү күндө 36 комбайн жалпы район боюнча иш алып барып жатат. Барлык жерде техникалардын жетиштүү. Быйылкы түшүм былтыркы жылга 2023 жылга салыштырмалуу быйылкы түшүм бир топ өйдө. Ал эми Ак Суу районунда оруп жыйноо өнөктүгү толук аяктады. Быйыл 14100 гектар буудай, 12700 гектар жерге арпа себилген. Аймакта айыл чарба тармагын өнүктүрүү колго алынып, Россия, Германиядан сапаттуу үрөн алынып келинген. Учурда үрөн чарбалары дан эгиндерине толуп, дыйкандарга дотация аркылуу күзгү үрөндөрдү берүүдө. Ак Суу району боюнча дан эгиндердин баары чабылып бүттү. Буудай 29-30 центнерден жалпы район боюнча айланууда, арпа болсо 26-27 центнерден. Семеновский хозяйстволор элге дотация менен азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, күздүк үрөндөрүн берүүдө. Биринчи репродукциянын баасы 40 сом, а экинчи репродукциянын баасы 37 сом 80 тиын. Эл алган дотация алган үрөндүн 30%-ын мамлекет төлөп берет, а 70%-ын заряга дыйкан фермерлер өздөрү төлөйт. Аймакта мындан тышкары жергиликтүү дыйкандардын басымдуу бөлүгү картошка айдашат. Район боюнча быйыл 7100 гектар жерге картошка айдалган. Бүгүнкү күндө 4000 гектар жер аянтында казылып алынды. 2-3 жылдан бери бу Германиядан келип алынып келинген супер элиталардан сээп, эл ошондон көбөйтүп сээп атат. Былтыркы жылы баанын төмөн болгонунан бир район боюнча 1000 гектардан ашык жерди кыскарттык. Былтыр 8400 гектар жерге айдалса, быйыл 7100 гектар эле жерге картошка айдалды. Бүгүнкү күндө полиядан 15 сомдон алып кетип атат. Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Картошканын калган картошкаларды ошо Өзбекстан алып кетет деген үмүттөбүз. Облуста быйыл аба ырайы дыйкандардын оюндагыдай болуп, суу маселесинен көйгөй жаралган жок. Былтыркы жылга салыштырмалуу күзгү түшүм жыйноо өнөктүгү Көл кылаасында 20 күнгө эрте башталган. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык-Көл жаңылыктары. Түп районунун түп айылындагы узундугу 1 километр 265 метр жол толугу менен салынып бүттү. 4 полосалуу мамлекеттик деңгээлдеги жолду куруу ушул жылдын июнь айында башталган. Учурда жол чейиндери чийилип, ачылышка даяр. Ушул эле түп районунда дагы ушул жылдын ичинде бир катар айыл аралык ички жолдордун дагы салынышы күтүлүүдө. Жолдун курулушу кандай бүткөрүлдү? Салтанат Керимкул кызы айтып берет. Мен азыр Түп районунун Түп
айылында турам. Бул жолу Балыкчы Ананьева Каракол мамлекеттик маанидеги жол. Ушул жылдын башталышында бул жолду куруу үчүн республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнгөн. 1 чакырым 265 метр узундуктагы жол толугу менен салынып, пайдаланууга берилүү алдында турат. Транспорт жана коммуникация министрлигине тиешелүү Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына Ысык Көл областы боюнча быйыл бекитип берген план титулдук жана капиталдык салымдар беренесинен кошуп айтканда 58 чакырым 6 айлык бекитип берген план боюнча 58 чакырымды бүтүрүшүбүз керек эле. Бүгүнкү күндө 44 чакырымын бүтүрүп колдонууга берип жатабыз. Мамлекеттик маанидеги бул жолду курууда номер 4-жол тейлөө ишканасы конкурс жарыялап, анда Каракол шаардык жол чарба муниципалдык ишканасы бул жолду куруп бүткөргөн. Курулуш иштери ушул жылдын июнь айында башталып, октябрь айында бүткөрүлүшү керек болчу. Учурда жөө адамдар өтүүчү өткөл чийиндери жана жол чийиндери чийилип жатат. Жол 4 полосалуу, суу өтүүчү атайын латтоктор жана ошондой эле жөө адамдар өтүүчү тротуарлары менен кошо салынды. 2022 жылы 1 километр 240 метр бүткөн. Ошо менен таза суу программасы кирет деп ошо менен токтоп калган. Быйыл кайра башталды, жандандырып иштедик. 1 километр 265 метр унаа жолун бүттү. Мына буюрса колдонууга берген турабыз. Мындан сырткары дагы бул жолдон сырткары Түбү районунда Михайловка, Николаевка, Токтоган, Сартлоого унаа жолунун 2 километр 700 метр бүттү буга чейин. Токтоган айылына киргиздик. Андан сырткары Түп шахты ишке суу табуусу унаа жолунан 1,5 чакырым километр бүттү. Биздин айыл татынакай болот, көчөлөрүбүз тың болот, асфальттын калыңдыгы да бекем болду. Мен өзүм карап, ары бери өткөндө карап жүрдүм. Жол соп-сонун салынды. Республикалык каржылоонун негизинде Түп районунда жалпысынан 2024 жылга алып караганда 11 километр жол салынып бүткөрүлүшү керек. Бүгүнкү күнгө карата район аймагында 6 километр жол толук салынып бүткөрүлдү. Салтанат Керимкул кызы, Айбек Турдаконов, Ысык Көл жаңылыктары, Түп районунан. Балыкчы шаардык мэриясынын алдындагы жаңыдан ачылган муниципалдык транспорттук ишканасы шаар калкын ташып жеткирүүдө белгиленген иш мөөнөтүнүн кечигүүсүз иштөөгө толук кирише баштады. Негизинен бул багытта иштеген мекеме дотацияда турат. Эми болсо өзүн-өзү каржылоо тартиби менен иштемей болду. Балыкчы шаардык мэриясынын алдында жаңыдан уюшулган муниципалдык транспорттук ишканасынын карамагында 6 автобус бар. Анын 4-өө Ысык Көл өнүктүрүү фонду тарабынан алынган. Мурда иштеп жатышкан жеке менчик автоунааларга чектөө коюлган. Кичи маршруттук автоунаалардын ишке жарактуусу эл ташууга уруксаат алышты. Балыкчы шаарынын мэриясынын алдындагы муниципалдык транспорт ишканасынын ачылышын кылып атабыз десек болот. Биз өзүбүз өнүктүрүү фонддон 4 автобус алганбыз. Анан ошо жогорку кеңештин мурдакы депутаты Максат Сарбагыш тарап жактан 2 маршруткабыз келген. Анан жалпысынан өзүбүздө 2 маршрутка менен азыр 8 маршрутка 6 автобусубуз бар да. Эми бул ишкана азыр дотацияда турган ишкана десек болот. Бирок хозурашот катары ачтык. Кудайым буйрса, азыр бул ишкана өзүн актап тура турган болсо, анан эмки жылдан баштап бул ишкана прибыльга чыга баштайт деген ишеничибиз чоң. Негизинен транспорттук ишкана дотацияда турат. Эми болсо өзүн-өзү каржылоп иштөө тартиби менен иш алып барышмакчы. Эртең мененки саат 7ден кечки 6-га чейин каттамдын айдоочулары элди үзгүлтүксүз ташышат. Мектеп окуучулары үчүн бир топ эле жеңилдиктер жаралды. Жол киресе келишим жолу менен айына 400 сомдон деп белгиленди. Сентябрдан бери балдардын окуусу башталгандан бери иш башталып деди Кызыл Саз строительден бери биягы сейилден бери балдарды 101 маршрутты ачып ошо менен иштеп жатабыз. Ак өлөңдү, көк мойнок, Таш сарайды ачабыз деп турат окшойбуз, Кудай буйрса. Машиналардын баардыгын жакшы жасап, водительдерибиздин баары тең жакшы иштеп жатышат.
Жетекчилик тараптан жакынкы аралыкта Көкмойнок 1, Көкмойнок 2, Ак Өлөң айылдарына да автобустар каттайт деп айтылууда. Бул мекемеде 30 адам эмгектенсе, анын 10 айдоочу. Башкы максат калк мүндөсүн канааттандыруу. 102, 103, 104 деген линияларды ачсак деген максат коюп атабыз. Балдарды азыркы мезгилде Орто Токой, Таш Сарай жана дачаларга дагы каттамдарды коюп атабыз. Көбүнчөсү 80% көбүнчөсү окуучулар болуп атат. Анткени ал тараптарда мектеп жоктугуна байланыштуу биз Балыкчы шаарына өз транспорттарды жөнөтүп камсыз кылып атабыз. Балыкчы шаары 9 жолдун тоомунда жайгашып, ары бери каттоочулардын санарбын. Аны менен катар эле туризм багытында иштер жүрүп, келген меймандарга заман талабына ылайык кам көрүү жагы да эң негизги милдеттердин бири. Аталган шаардын ажары ачылып, улам барган сайын өнүгүп өсүү жолуна түшкөнүн баса белгилей кетүү да ашыктык кылбас. Гүлжан Кыдыралиева, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаарынан. Учурда Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык балык уулоо, сатып өткөрүүгө каршы иш аракеттердин натыйжасында Ысык көл, Соң көлдөрүндө дагы балыктардын саны өсүп жаткандыгы туурасында тиешелүү адистер маалымат берип жатышат. Бүгүнкү күндө Тоң балык чарба ишканасында өстүрүлгөн чабактарды көлгө кое берүү иштери жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылдын 10 июлундагы номер 172 жарлыгына ылайык Ысык көл, Соң көл көлдөрүндө балык уулап, сатып өткөрүү, ташууга 3 жыл аралыгына чейин тыкыр тыюу салынган. Мына ушул жарлыктын алкагында ар тараптуу иш аракеттер көрүлүп, балыктардын санын көбөйтүүгө толук мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Өткөн жылы балык чарба департаменти Кыргыз улуттук илимдер академиясынын биология институту менен биргеликте карп, сазан балыктарын көбөйтүү боюнча Борбордук Азиянын, Кавказдын балык чарбасы жана аква маданияты аймактык комиссиясынын иш программасынын негизинде Ысык көлгө изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Натыйжасы оң болгондуктан улам балык өстүрүүгө толук шарттар бар экенине ынанымдуу түрдө иштер башталды. Учурда Тоң балык чарбасында өстүрүлгөн 1 миллион 200 миңге чукул карп балыгынын чабактары көлгө кое берилди. Бүгүнкү күнү жалпы жонунан 1 миллион 200 миңге жакын карп сазандын малюктору азыркы убакта кое берилип атат. Белгилей кетсек, буга чейин 10 миллионго чукул личинка алынган июнь айынын башында. Ошонун негизинде 6 миллион Ысык көлдүн тосор жана липинка участоктарына 6 миллион даана личинка кой берилген. Андан сырткары 4 миллиону Тоң балык заводунун пуртуна багылып 3 айдан ашык. Бүгүнкү күнү мына 1 миллион 200 миң даана малюкторун орточо салмагы 5 граммда түзгөн малюктор мына Ысык көлгө кой берилип атат. Былтыркы жылы балык чарбасын башкаруу планын иштеп чыгуу жана жайыттык балык чарбасын өнүктүрүүгө биоэкономикалык мамилелер деген иштин айланасында Тоң балык чарба заводуна тиешелүү аймактарга карп, сазан балыктарынын чабактары кое берилген. Жылдан жылга иш аракеттер арбып барат. Быйылкы жылкы чабактардын салмагы 5 граммга жеткен соң гана көлгө кое берилип, жашап кетүүсүнө толук негиз бар экени да айтылды. Бул жерге 700 миң карп, сазан балыгынын чабактарын кое бердик. Бул жерде комиссионный биосферадан, Түп райондук, Тоң райондук ветеринардык службадан, туристтик экологик милициядан, жергиликтүү элдерден, балык чарба департаментинен бар жактан комиссионный кое берилип атат. Экинчи участок бул Каратала. Караталага 500 миң карп, сазан балыгы малюктор кое берилет. Анан мындан тышкары дагы 5 күн мурун ошо Түп районундагы Ысык көл плюс балык чарба кооперативи карп, сазан балыгынын 500 миң дана чабагын Түп районунун Николаевка куймасына кое берилди. Булардын салмагы 25 граммдан 35 граммга чейинки чабактар. Булардын өсүп кетиши өтө 80-90% өсүп кетет деп ишенип турабыз. Буга чейин бул карп, сазан балыктардын личинка малюкторун алган кезде, например, эң майда кезинде булар, например, 3 ай өстүрүлүп көлмөдө анан кое берилгендеги кездери да. Балыктардын личинкаларын өстүрүп кое берүүдө ветеринардык адистердин да көзөмөл жүргүзүп туруусу кажет. Алдыдагы максаттардын бири 1 миллион 100 миңге чукул форель балыгынын уругун алып өстүрүү. Аны менен катар эле мыйзамсыз балык уулоочуларга каршы күрөштү күчөтүү. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң районунан.
Чолпон Ата шаарында мугалимдер үчүн инсандык өнүгүүнүн билим чөйрөсүн жана сергек жашоону калыптандыруу боюнча семинар өткөрүлдү. Семинарда 7 дуандын агартуучуларынан сырткары коңшу Казакстан менен Россиянын мугалимдери бири-бири менен тажрыйба алмашуу, заманбап технологиялар аркылуу жаңы багытта иш алып баруу максатында чогулушкан. Иш-чара 17-20 сентябрь күндөрү өтөт. Кененирээк кабарчыбыздын сюжетинде. Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличниги, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүүдөгү эмгек сиңирген кызматкери наамдарынын ээси Тамара Мамырова агартуу тармагына 45 жылдык өмүрүн арнаган. Учурда дагы талыкпай жаштардын келечегин ойлоп, мектеп директорлоруна, мугалимдерге 10 багыт боюнча PISA, STEM, Сингапурдун методикасы, сергек жашоо мүнөзү сыяктуу жаңы багыттар боюнча окууларды өтүп келет. 10 жылдан бери ишке ашып келген бул долбоор окуучуларга жаңы көз караш менен сабактарды өтүүгө көмөк көрсөтүп жатканын айтат. Долбоор боюнча мен аябай жакшы позитив жагын айткым келип атат. Эме дегенде биздин Ысык-Көл облусунун тарбия багытында 10 багыт менен иштейбиз да биз. Ана ошо 10 багытынын 8-чи багыты сергек жашоо мүнөзү деген багыт бар. Ар бир мектеп, ар бир окуучу, ар бир мугалим бул багыт менен өтө активдүү иштешет да. Жада ЮНЕСКОга чоң рахмат айтыш керек биз уюмга. Андан кийин ошо биздин Бала Сагын университетин азыр жаңы дагы уюштуруп келатпайбы? Бул инсанга багытталган деп атат. Инсан кантип өнүгүш керек? Инсан биринчиден өзүнүн ден соолугун ойлош керек деген да. Чоң рахмат айткым келет. Ошо биздин Рано Алымбековна деген Кутанова деген кызыбыз бар. Ушунун башында турат. Сергек жашоону калыптандыруу долбоору өлкөдө иш алып барып жатканына 10 жыл болду. Аталган долбоор Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети жана Вклад в будущее кайрымдуулук фонду ЮНЕСКО менен биргеликте ишке ашууда. Бул жылдар ичинде билим берүү тармагында алгылыктуу иштер жасалып, өлкөдөгү 7 дуанда атайык координаторлор дайындалган. Этому проекту ЮНЕСКО уже 10 лет. Бул долбоор Кыргызстанга киргизилгенине 10 жыл болду. Бул абдан чоң жумуш болду. Мугалимдердин коллективдүү эмгеги, ошондой эле университеттердин колдонмо китепчесинин чыгышына салымдары чоң. Колдонмого 6-11 класстын мугалимдери үчүн ачык сабактардын өтүлүшү үчүн даярдалган. Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин тескемесине ылайык милдеттүү түрдө класстын сааттарын өтүлүшү тууралуу жазылган. В Кыргызстане мы работаем уже много лет, 10 лет. Биз Кыргызстанда көп жылдан бери эмгектенип келебиз. 10 жылдан бери. Билим берүү министрлиги, облустук институттар, университеттер менен биргеликте иш алып барабыз. Ден соолук боюнча билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн мугалимдерди даярдоодобуз. Былтыртан бери Вклад в будущее фонду менен тыгыз иш алып баруудабыз. Алардын мектептерде жана бала бакчаларда инсандык өнүгүү, билим берүү чөйрөсүн калыптандыруу боюнча мыкты программасы дагы бар экен. Азыр биз бириктирип, бир долбоордун алкагында иш алып баруудабыз. Образовательной среды. Фонд «Вклад в будущее» был создан 8 лет назад. Вклад в будущее кайрымдуулук фонду 8 жыл мурун негизделген. Биз 2 багыт боюнча иш алып барабыз. Бири заманбап билим берүү болсо, экинчиси инклюзивдүү чөйрө. Анын ичинен жеке потенциалын өнүктүрүү, чөйрөнүн өнүгүшү программабыз менен эл аралык деңгээлге чыгып, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн. Былтыр Кыргызстанга келип иштете баштадык. Бизге алгач иш баштоо оор сезилген. Анткени Россиядан биз 8 жыл иш алып баруунун аркасынан жыйынтыктарга жеткенбиз. Бирок бул жакта укмуштуудай ылдамдыкта жол картасын ашыра аткаруудабыз. Мугалимдер бул долбоорго аябай кызыктар. Долбоор аркылуу класстык сааттар үчүн жасалган материалдар азыркы заманбап технологиялар, жаңы ыкмалар менен балдарга кызыктуу, түшүнүктүү болуп даярдалган. Анда өспүрүмдөрдүн буллинг, суицид, жыныстык байланыш, тазалык сыяктуу азыркы жаштардын көйгөйлөрүнө маани берүү, чечүү жолдору жеңил жол менен баяндалып, видео сабактар менен көргөзүлүп берилет. Класс жетекчилер окуучулар менен иштеген аябай жеңил да. Атайын даярдалган тематикалар бар. Багы 5 класска, 8 класстарга, 11 класстарга кандай тематикалар боюнча сабак өтсөк болот. Мисалы үчүн багы баңгизаттардан арылуу, ушулардын баардыгы ушул китепте камтылган. Ошондой эле өспүрүм курактын балдарга арналган бөлүктөрү дагы, кыздарга арналган бөлүктөрү дагы бул видео жанагындай немелер менен, слайдтар менен берилген да. Бул проектке киргенибиз мен өтө кубанычтамын. Себеби бул проекттен өтө көп жакшы нерселерди алдык да. Бул жакшы нерселерди алганыбыз бул
окуучуларга жана коомго пайдалуу деп ойлойм. Бишкек шаарынын мектептеринде класс жетекчилери эмес, ошо класстык сатта ошол видео сабактар менен, видео роликтер менен балдарга түшүндүрүү берет. Видео сабактар 24 сабак тема боюнча кыргыз тилде, 24 сабак орус тилде. Анан ал жерде именно биздин Кыргызстанда атагы чыккан, ар бир тармактагы атагы чыккан белгилүү адамдар, ошол эле ведущийлер, ошол эле спортсмендер темалар боюнча түшүндүрүү берип, балдар кабыл алуусу жакшы да. Мындай семинар тренингтер буга чейин облус шаарларда гана өткөрүлүп келсе, 10 жыл ичинде масштабтуу түрдө 7 дубандын мугалимдерин чогултуп, Коңшу Казакстан менен Россия өлкөсүнөн келген агартуучулар тажрыйбалар менен бөлүшүп, заманбап технологиялар аркылуу жаңы багытта иш алып баруу үчүн долбоордун тарыхында биринчи жолу масштабтуу чогулушкан. Мындай алака мугалимдерге жаңы дем күч болсо, окуучуларга жаңы ачылыштардын башталышы болмокчу. Алтынай Рыспай кызы, Асылбек Касенов, Илич Касейинов, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Чолпон Ата шаарынан. Ысык Көл районуна караштуу Ананьев айылындагы Келечек балдар бакчасы эми бардык талаптарга жооп берген ашканада балдарга тамак аш даярдалат. Буга чейин санитардык талаптарга туура келбеген ашкана эми капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, заманбап ашкана жабдуулары менен толук камтылды. Теманын уландысы кийинки материалда. Ананьева айылындагы Келечек балдар бакчасы 1960 жылы курулгандыктан эскилиги жетип, айрыкча ашканасы кейиштүү абалга кептелген. Ашканага керектүү жабдуулар санитардык талаптарга туура келбей, азык-түлүктөрдү сактоо кыйынчылык жаратып келген. Бул текчелердин ордунда жыгачтан жасалган ушундай болуп турчу эле да. Азыр бул долбоордун алкагында биз ушундай темирден стеллаждарга ээ болуп отурабыз. Ал жерге бул тамакка керектелүүчү азык заттарды ушундай бузулбоочу идиштерге салып, сактаганга абдан ыңгайлуу болду. Ар бир нерсенин мындай колубуз менен, көзүбүз менен жеткенге бизге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондой эле бул долбоордун алкагында бизге ушул холодильникти, бул жерге азык-түлүктөрдү сактоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул ашкана жергиликтүү бюджеттен каржыланып, жалпы наркы 1 миллион сомго капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Аны менен бирге Ысык Көл районундагы бала бакчалардын тамак ашын оптималдаштыруу максатында аталган бала бакча атайын долбоор жазып, жыйынтыгында 7,5 миң долларга ашканага керектүү бардык жабдуулар алынып келинди. Бул ашканада Волошая корпорациясынын Кыргызстандагы филиалынын жардамы менен Ананьева айылындагы Келечек бала бакчасына ашкана жабдыктарды берилди. Бүгүн ошонун биринчи ачылышы болуп, биринчи тамак, биринчи ысык тамактын чыгуу аземи болду. Андан тышкары балдарга өзүнчө лекция өтүлүп, андан тышкары мугалимдер үчүн жана воспитательдер үчүн лекция болуп, андан кийин дагы 3-чү лекция бул ашкананын поварлар үчүн лекция өтүлдү. Келечек балдар бакчасына учурда 134 бала тарбияланууда. Наристелердин тамак ашын 2 ашпозчу камсыз кылат. Ал эми бул заманбап жабдуулар ашпозчулардын жумушун жеңилдетип, азык-түлүктөрдүн сапаттуу сакталышына кепилдик боло алат. Айзат Анарбекова, Алтынбек Исаев, Ысык Көл жаңылыктары. Улуттук Кызылай коому биринчи жардам көрсөтүү боюнча студенттерге тренинг өткөрдү. Өз убагында жана туура көргөзүлгөн алгачкы жардам адам өмүрүн сактап калууга мүмкүнчүлүк берет. Кызылай коому окуучулар, студенттер жана жеке мекеме ишкана кызматкерлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, байма-бай жолугушууларды уюштуруп келет. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Каракол шаарындагы Улуттук Кызылай коому биринчи жардам көрсөтүү боюнча ачык эшик күнүн өткөрдү. Иса Ахунбаев атындагы медициналык колледждин студенттери жана ыктыярчылар үчүн тренинг уюштурулуп, жолугушуу суроо жооп беретинде уланды. Бизде Кызылай коомунда деген ачык эшик жарыялаганбыз. Ачык эшик алгачкы жардам боюнча да. Волонтерлорду чакырдык, студенттерди чакырдык. Биздин максатыбыз элге жайылтуу. Кантип элдер жардам бериш керек да, алгачкы жардамды. То есть алгачкы медициналык медиктер келгичекти бере турган жардамыбыз да. Бизде көп адамдар деген
ар кандай ситуацияга туш келгенде билишпейт да, кандай жардам бериш керек да. Ошон үчүн деген биз бүгүн ошондой ачык эшик жарыялаганбыз. Азыр абдан көп студенттер улам келип атат. Бизде да офисте азыр деген мастер-класс да көрсөтүлүп атат да. Биздин ошо максатыбыз элдер көбүрөөк билгендей болуш керек. Биринчи жардам күнүнө карата окуучуларды биздин волонтерлер чогултуп атайын мастер-класс көрсөтүп атабыз. Себеби биринчи бул медициналык окуу жайынын окуучулары болуп атат. Биринчи жардам көрсөтүүнү билиш керек. Биз мындай күндөрдү жылына бир жолу өткөрөбүз, бирок мындан сырткары дайыма ошо мектептерге барып атайын биринчи жардамды окууларды өткөрүп жатабыз. Баарыңыздарды ошо чакырабыз. Биринчи жардамга келиңиздер, үйрөнүңүздөр, анан волонтер болуңуздарды дайыма биз күтөбүз. Облустагы улуттук Кызыл Ай коому студенттер жана окуучулар менен гана чектелбей, калаадагы мекеме ишкана кызматкерлери үчүн дагы биринчи жардам көрсөтүү боюнча маалымат жайылтуу аракетин көрүп келет. Анткени убагында жана туура көрсөтүлгөн алгачкы жардам адам өмүрүн сактап калууга мүмкүндүк берет. Мен бул жака Кызыл Ай коомуна өзүм мектеп убагында дагы катышып жүргөн болчумун. Азыр бияка келип өзүм билбеген маалыматтарды дагы өзүм толуктап, өзүмдүн билимимди дагы жогорулатып алдым десем да болот. Каракол шаарындагы Кызыл Ай коому учурда жүзгө чукул туруктуу ыктыярчылар менен кызматташып келет. Коомдо катталган ар кандай кырдаалда, жетим жесир, кары картаңдарга көмөк көрсөтүүдө жана табигый кырсык катталган учурда биринчи жардамга дал ушул ыктыярчылар кол сунат. Миргүл Жеңишева, Айбек Турдаконов, Мадина Бакирова, Каракол шаары. Биздин кабарчылар жетишип чагылдырган жаңылыктар менен маалымдар болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктар ОТРК Ысык көл телеканалынын социалдык баракчаларына жайгаштырылат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.